Мээрим Жуманазарова келет. Айсулу Тыныбекова. Туышкандар менен учурашып, азыр бири-бирин куттукташууда. Мээрим кирди биринчи, андан кийин Айсулу кирди. Айпери келет, Айпери да Азамат. Жана Акжол Махмудов дагы келет. Өтө бир сонун учур медалчыларды куттуктоодагы бир башкача сезимдер. Молодец. Айсулу Тыныбекова. Нурбек Кизабеков агай кыздар күрөшүн башка деңгээлге көтөргөн биздин машыктыруучубуз. Айсулу Тыныбекова сонун тарыхты кайталап отурган кези. Акжол Махмудов күмүш медалдын ээси. Акжол Махмудов дагы азыр туышкандары менен, көрөрмандар, машыктыруучулар менен учурашууда. Азат Эркинбаев турат. Азат Эркинбаевдин дагы жыйынтыгы жаман эмес, өтө жакшы көрсөткүч. Азыр Акжолдун красавчик! Жарайсың. Азамат. Жана Канат Бегалиев агабыз жүрөт. Акжолду бардыгы куттуктап жатышат. Биздин алтында болгон кыздарыбыз, медалчыларыбыз. Токио 2020 биздин сыймыгыбыз Мээрим Жуманазарова. Старший тренер национальной сборной команды Кыргызской республики Акжол. Кыргыздын кыраны, кыргыздын акшумкары, грек-рим күрөшү боюнча Кыргыз Республикасынын эл аралык даражадагы спорт чебери. 2021 жылы Японияда өткөн Олимпиада оюндарынын күмүш медалынын ээси. Токио 2020, 2018 жылда Кыргызстанда өткөн Азиянын чемпиону Махмудов Акжол. Главный тренер национальной сборной команды Кыргызской республики по греко-римской борьбе. Командасынын башкы машыктыруучусу, греко-рим күрөшү боюнча Кыргыз Республикасынын чемпиону Эркинбаев Азат. 2 жолку Азия чемпионатынын күмүш медалдын ээси. 2020 жылдын Сербияда өткөн грек-рим күрөшү боюнча дүйнө кубогунун чемпиону Шаршенбеков Жуман. Мастер спорта Кыргызской республики 2018 года в Индонезии Медет кызы Айпери. Кыз келиндер күрөшү боюнча Кыргыз Республикасынын эл аралык деңгээлдеги спорт чебери Медет кызы Айпери. Мастер спорта Кыргызской республики международного спорт чебери 2021 жылы Японияда өткөн Олимпиада оюндарынын күмүш медалынын ээси. Токио 2020 кыз келиндер күрөшү боюнча дүйнө чемпиону. 2018 жылдын Индонезияда өткөн жайкы Азия оюндарынын чемпиону. 4 жолку Азия чемпиону Айсулу Тыныбекова. Главный тренер национальной сборной команды Кыргызской республики по женской борьбе. Заслуженный тренер Кыргызской республики. Мастер спорта СССР. Рахмат, урматтуу мекендештер, урматтуу олимпиадачылар, ардактуу машыктыруучулар. Сиздерди Токиодогу жайкы олимпиада оюндарына ийгиликтүү катышып,
туубузду желбиретип, Ала Тоо бооруна жеңиштүү кайтып келишиңиздер менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Олимпиадалык медалдарды, спорттук мыкты жыйынтыктарды, спортчуларыбыздын жетишкендиктерин, өлкөбүздүн эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына татыктуу белек деп эсептеймин. Сиздер бардык кыргызстандык күйөрмандардын үмүтүн актап, элибизди кубанычка бөлөдүңүздөр. Олимпиада оюндарында дүйнөнүн 200дөн ашуун өлкөсүнөн 12 миңден ашык спортчу катышууда. Ал эми Кыргызстандан 16 спортчу катышып, күрөш боюнча улуттук командабыз 3 медаль утуп алды. Кыргызстандын кыз келиндер күрөшүнүн тарыхында биринчи жолу Олимпиада оюндарынын 2 медалына ээ болдук. Баатыр энелерибиз Кыз Сайкалдын, Жаңыл мырзанын руху тирүү экен. Алардын кайратын, баатыр мүнөзүн кыздарыбыз көтөрүп жүргөн экен. Эчен ирет Азия чемпионаттарын, дүйнө биринчиликтерин утуп жүргөн Айсулуу Тыныбекова Токио Олимпиадасынын күмүш медалын, ал эми Мээрим Жуманазарова коло медалын жеңип алып, жалпыбызды сүйүнтүп олтурушат. Күрөш өнөрүнүн эң мыкты үлгүсүн көрсөтүп, чеберчилиги менен көпчүлүктү суктандырган Акжол Махмудовду өзгөчө белгилегим келет. Уул кыздар үчүн күйгөн 100 миңдеген мекендештерибиз мелдешүүлөрдү түз ободо көрүп, бүтүндөй Кыргызстан силерди сүрөп турду. Мен да финалдык беттештерди үй бүлөм менен чогуу көрдүм. Силер зор чеберчиликти, эрк кайратты көрсөтүп, өлкөбүздүн намысы үчүн күрөштүңүздөр. Жеңишке жетүү оңой олтоң жумуш эмес. Анткени Олимпиада оюндарына төгөрөктөн 4 бурчунан топтолгон эң мыкты спортчулар катышат. Ар бир өлкө уул кыздарынын эң күчтүүсүн, эң мыктысын, намыска жараган азаматын аттандырат. Алардын арасынан суурулуп чыгуу, ананда медаль утуу бул өтө чоң ийгилик. Спортчулардын ийгиликтеринин башаты шык жөндөмгө, кажыбас эркке, ошондой эле машыктыруучунун чеберчилигине негизделген. Спорттогу ийгилик бул чоң эмгек. Ошондой эле мекенчиликтин үлгүсү. Андыктан сиздердин жеңиш миңдеген жаштардын жүрөгүн толкутуп, илгери шыктандырат. Силерди өрнөк тутуп, силердей болгусу келгендердин катарынан далай чемпиондордун чыгышына мен терең ишенемин. Дүйнөлүк деңгээлдеги спорттук жетишкендиктер мамлекеттин мүмкүнчүлүктөрүнүн эң таасын көрсөткүчү. 21 кылымда күчтүү жана дени сак улут гана атаандаштыкка туруштук бере алат. Силер Кыргызстандын даңазасын дүйнөлүк деңгээлге арттырдыңар. Кыргыз Республикасынын курама командасынын башкы улук жана биринчи машыктыруучуларына өтөгөн эмгеги, сабырдуулугу жана мээрими үчүн өзгөчө ыраазычылыгымды билдиремин. Сиздердин мээнетиңиздердин аркасында биздин спортчуларыбыз ийгиликтерге жетишүүдө. Ошондой эле биздин спортчуларыбыздын ата-энелерине да ыраазычылык билдиремин. Спортчулардын өнүгүүсүндө ата-энелердин ролун баалоо кыйын. Сиздер балдарыңыздардын спорттогу ийгиликтерине жаңы жана жыйынтыктарга, чоң жыйынтыктарга чоң таасир этесиздер. Спортчу уул кыздарыбыздын ийгиликтерине дагы көп ирет чогуу кубаналы. Урматтуу спортчулар, машыктыруучулар, Олимпиада оюндарында Кыргызстандын атын чыгарып, намыска жарадыңар. Силер Олимпиада оюндарынын медальдарына гана эмес, Кыргыз мамлекетинин жогорку сыйлыктарына да татыктуусуздар. Олимпиадалык команданын мүчөлөрүнө жана машыктыруучуларына чын ден соолук каалайм. Жаңы жетишкендиктерди багынта беришиңиздерге тилектешмин. Жашасын Кыргызстан, жашасын кыргыз спорту. Рахмат болуңуздарга. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу көрмандар. Чын айтсам, сиздердин алдыңыздарда толкунданып турам.
аз күн чет өлкөдө жүрсөк дагы өз мекенимде эч качан сагынбагандай бүгүнкү күндөй сагынган эмесмин. Канчалык алыстыкта болсом дагы ар бириңиздердин колдооңуздарды сезип жаттым. Ушул аянтчага ар бир спортчуну колдоп, баарыңыздардын чогулуп келип, баардыгыңыздардын башыңыздар биригип, ынтымактуу болуп, бизге канчалык күтүп, ишенип, финалдык беттеш бүткөндөн кийин интернет аркылуу көрүп алып, сиздердин колдооңуздарды көрүп алып, мен чынын айтсам, аябай ыйладым. Ушундай ыраазы болдум сиздерге. Ушул күмүш медалдын баасын утулуп калгандан кийин сезген эмесмин. Сиздердин колдооңуздарды көрүп мен кайтадан өзүмдүн маңдай жүзүмө күлкү, маанайым ачылды. Ушул менин бүгүнкү маанайымды сиздер тартууладыңыздар. Сиздерге чоң ыраазычылык билдирем. Сиздерге 2016-жылы алтын медаль алып берем деп сөз берген болчумун. Бүткүл кыргызстандыктарга сөз берип кеткем. Мен дагы алтын медаль алып келем деп баргам. Бүгүнкү күндө айткан сөзүмө тура албай калдым. Ошол үчүн сиздердин алдыңыздарда кечирим сурайм. Буйруса, биздин жашообуз өзү күрөш токтогон жок. Ар бириңиздерге терең ыраазычылык билдирем. Бардыгыңыздарга чоң рахмат. Таазим сиздерге. Чоң рахмат. Ассаламу алейкум, саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу мекендештер. Күтүлбөгөн жерден сүйлөп калатам азыр. Аябай толкунуп атам, сүрдөп атам. Мынакей күн ысыктыгына карабай ушунча эл келип, бир муштундай биригип биздин спортсмендерге, биздин бүткүл кыргыз элине өтө чоң дем күч берип атасыңар. Мынакей бул Олимпиадада биз үчүн жыйынтыкталды. Күмүш медаль менен 2 күмүш, 1 коло. Мен ойлойм, бун менен биздин артыбызда чоң жаштар, чоң мотивация алып, жаштарга бир чоң бир дем күч болду деп ойлойм. Биздин артыбыздан өсүп келаткан ар бир жаштарга, ар бир спортсмендерге, ар бир окуучуларга калып ошол Кыргызстандын бир бурчун сүйрөгөн инсандардан болду. Силердин колдооңорду биз Токиодон алыстан болсо да сезип отурдук. Бул жерде силер биригип, бир муштундай биригип тургандар эч бир мамлекетте жок мындай бириккен эл. Биздин мамлекетти көрүп алып, бүткүл дүйнө жүзү сыймыктанды. Токиодон баарына мактанып аттык биз. Мынакей биздин күрөштү Ала Тоо аянтчасына чыгып ушунча эл көрдү деп. Тилекке каршы мен ошол күнү силердин үмүтүңөрдү актап финалды утаган жокмун. Бирок ошол күнү Айшыл эжебиз финалга чыкты. Биринчи күн ушул жерден эл чогулганда. Мээрим 3-орунду алды. Ошондо мен аябай сүйүндүм, анткени мен утулуп силерге жакшы эмоция тартып албай калдым. Бирок кантса да ушул Айшыл эжебиз менен мээрим силердин келгениңерди актап жакшы эмоция тартылап берди ойлойм. Олимпиадага даярданганга чейин бир ырсаптарды угуп калып, аябай ошол ырсаптар менен жашап калгам, чынын айтсам. Милан Самыйкожо байкебиздин 4 сапырын айта кетейин. Жер карабай желкени түздөгүлө, биримдиктин билегин күчтөгүлө, тагдырыңды өзүңдүн колуңа алып, сырттан келген жардамды күтпөгүлө деп Милан Самыйкожо байкебиз жакшы нерселерди айтып кеткен. Турпаңга белгиңди чийип кыргыз, туңду көтөр ар дайым бийик кыргыз, төркөйлөргө чөгөлөп тизе бүкпөй, түндүңдүн алдына бирик кыргыз. Чоң рахмат, терең таазим этмекчимин силерге. Рахмат. Ак жолго да чоң ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу меймандар, азыркы сөздү Токио 2020 Олимпиадасынын күмүш, Кудай буйрса күмүш болот го, коло медалынын жеңүүчүсү Мээрим Жуманазаровага берели. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим,
Баарыңыздарга терең ыраазычылык ушундай бизди колдоп, коштоп келип бергениңиздерге чоң рахмат. Урматтуу катышуучулар, урматтуу кыргызстандыктар, өкмөттүн аппаратынын уюштуруучуларынын анча-мынча кемчилиги кетип калат. Мен өзүм да байкабай калыптырмын. Эки медальонубузга сөз берилбей калганына. Ошондуктан чакырып туруп үчүнчүсүнө дагы сөз бердирдим. Мына сиздердин алдыңыздарга министрге сөгүш жарыялап кетейин. Рахмат. Кийинки жылдары мындан дагы чоң ийгиликтерге жетишкенин Кудайдан тилейлик. Туй берсин. Ошол себептерден ар бириңиздерди ошол жерде көндөн ысыгына карабастан биз менен чогулуп спортчуларга ыраазычылык билдиргениңиздер үчүн Айпери Мелек кызы. даярдаганбыз. Урматтуу жакындары, билебиз, сүйүнүп кубанып турасыздар.